Урматтуу мекендештер, урматтуу дабагерлер, медиктер, коллегалар, баардыгыңарды мен келе жаткан жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктап, жакшылыктарды каалап кетет элем. Өткөн жыл абдан оор жыл болду, айрыкча бизге, медиктерге. Бирок ага карабастан биз медиктер өзүбүздүн кесибибиздин эң жакшы жактарын баардыгын элибизге көрсөтө алдык. Канча критика айтылып атканы менен, бирок эгер баардыгын жалпы алып көрсөңөр, биз көрсөтүп аткан жардам башка европалык, Американын көрсөтүлүп аткан бай, өнүккөн мамлекеттер көрсөтүп аткан жардамдан биздики эле калышкан жок. Анын күбөсү бул биздин статистика. Өлүмдөр, ооругандар кандай өлүм житимдер болуп атат. Биз алардан ашып кеткен жокпуз. Ушуну билип алалы, урматтуу мекендештер. Экинчиден, өткөн жыл оор болгону менен жакшылыктар да бар. Ошол жакшы нерселердин баардыгын жаңы жылга алып кетели. Биринчиден, бекем ден соолук. Ден соолуктун маанилүүлүгүн, баалуулугун биз көрдүк өтүп бараткан жылда. Экинчиден, жумуштарында, иштеринде албан ийгиликтерди каалап кетет элем. Үй бүлөсүндө жылуулук, үй бүлөдө тынччылык, түшүнүктүк бири-бирине. Анткени абдан керек. Ойлосоңор, бул абдан керек. Биздин медиктер, биздин врачтар, биздин медайымдар, кээ-биркилери аялдар, балдары кичинекейине карабай, 2-3 айдан үйүндө болгон жок, балдарын караган жок, ооруларга жардам берип жүрүштү. Ушундай биздин медиктерге баардыгыбыз таазим этишибиз керек. Алар бизге үлгү болуш керек. Анан биздин элибизге тынччылыкты каалайт элем. Дагы бир жолу баардыгыңарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Албан ийгиликтерди ишиңерде каалайм. Көп жетишкендиктерди, бек ден соолукту жана башка жакшылыктардын баардыгы жаныңарда жандап жүрсүн.